Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 27 декабрь 2024 жыл мен сиздерге Өзгөндүн центрине жакын эле жерде жайгашкан Прогресс айылынан сатыла турган үй тууралуу маалымат бермекчимин. Даяр үй экен. Кызыл китеби бар. Анан бул үйдө туугандар таза суу, свет, септик, интернет, Wi-Fi, прожектор бүт бардыгы бар. Келип эле жашай бере турган даяр үйлөрдүн бири. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Өзгөндүн центрине келип, анан ылдый тарапка түшөсүздөр. Өзгөндүн мал базарын билесиздер, а? Өзгөндүн мал базарынын жанында 3 көчө бар. Өзгөн тараптан түшкөн болсоңуздар, мал базар тарапка бурулбай, Жалал-Абад тарапка бир аз эле жүрсөңүздөр, бул Прогресс айылы болуп калат туугандар. Ориентирди Прогрессте жайгашкан ушул Жунда деген заправкага алсаңыздар болот. Заправкадан өтүп эле мына оң тараптагы көчөгө кирип, 300 метр жүрүп, солго бурулсаңыздар сатылуучу үйүбүз турат. Мына туугандар, бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү, баасы жана эсим номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Кийин келип көрүп өзүңүздөр дагы да бир толук маалымат алып кетесиздер. Лайктан басып, дос таныш туган уруктарыңыздарга, группаларга ушул үйдүн видеосунун ссылкасын жиберип коюңуздар. Балким ушундай сатылуучу даяр үй издеп жүргөндөр, Өзгөндүн центрине деле жакын эле. Так, үйдүн жери канча дей турган болсоңуздар туугандар, 8 соток, кызыл китеби бар, документи так. Үйдүн чек арасы ушул жерден башталат. Мына ал жакта баратасы, анан кошунасынын заборуна чейин болуп калат границасы. Кызыл китеби бар. Ээлери 15-20 жылдан бери бул үйдө жашаган экен. Эми азыр жумушуна байланыштуу толугу менен Жалал-Абадка көчүш керек экен туугандар. Ошол себептен эле сатып деп эси мага информация берди. Көчүш керек экен Жалал-Абадка. Так, 8 соток жери, анан таза суу бар, свет бар. Оңго бурулсаңыздар, бул жакта ажатканасы, үйдүн төрт тарабы темир тосмо менен тосулган, чек аралары такталган. Жери теп-тегиз сонун экен. Мына жака бурулсаңыздар, бул жакта склад, отункана, көмүркана дегендей туугандар. Так, ушундай. Бир айланып көргөзүп берип коеюн сиздерге. Бул жакта мен жана айткан ажатканасы. Бул жак болсо времянка туугандар, 2 бөлмөдөн турат, санузели дагы бар. Анан туугандар, местный септиги деле бар экен. Сөйткөндө санузели бар экен, дондогудай условияларды кылып койгон экен. Азыр бүт баарынан келип көргөзүп берем. Бул времянкасы 2 бөлмөдөн турат плюс санузел. Мына жакта болсо Полторашка төбүндөгү 5 бөлмөлүү үйү, биринчи кабаты 3 бөлмө, өйдө тарабы 2 бөлмө туугандар. Айтып өттүм, ээлери өздөрү 15-20 жылдан бери жашайт экен бул үйдө. Сатылган себеби жумушуна байланыштуу толугу менен Бишкекке көчүш керек экен. Ошол себептен сатып деп мага информация берди. Так, ошондо кандай кылайлы туугандар? Биринчи мына жилой чоң үйүн көргөзүп берейин, а? Жүрүңүздөр, мына эшикти ачып кирип келерсиздер. Анан чыгып бардыгын кезек-кезек менен көргөзөм. Так. Прихожкасы. Туугандар, мына коридор, холл болуп калат, сол тараптан баштай берейин. Так, бул биринчи бөлмөсү. Кухня сыяктуу экен, сөйттөн ал жакта печкасы бар. Үйүңүздөрдү жылытып тамагыңызды аласыздар. Жылуу сонун биринчи комнатасы. Так, бул жактан чыгабыз. Бул жакта экинчи бөлмөсү, конок бөлмө болуп калат экен туугандар. Сөйттөн ал жакта духовкасы деле бар. Ремонттору мындай жакшы. Анан буюм тайымдарды кийин келип сүйлөшүп көрөсүздөр. Балким калтырат, балким алып кетет. Жана эсимен сүйлөшөсүздөр туугандар. Так, бул жагы үчүнчү бөлмөсү. Детский сыяктуу экен. Айнектериңиздер жөнөкөй. Бул так. Үчүнчү комнатасы болду. Мына холл болуп калат, холлду кошпогону таза 3 комната. Так, мына жакта лестницасы бар. Чыга беребиз экинчи кабатына. Мындай мансард тибиндеги полторашка үй туугандар. Так, чыкканыбызда мына эми бул жерде эле бир комната сыяктуу болуп кетет. Чоң экен. Эми жүрүңүздөр. Бул 5-чи бөлмөсү. Родительский, а? Анан туугандар, мына жерде кладовка бар экен. Керектүү буюм-тайымыңыздарды коюп коесуздар. Анан кааласаңыздар, мына оң тарапта деле эшиги бар экен. Ошол жактан керектүү нерселериңиздерди коюп коесуздар. Кладовка, шкафчик туугандар. Так, мына жакта биринчи бөлмөсү. Аны көргөзбөй эле коеюн, сөйттөн азыркы учурда мына бир комнатасы склад сыяктуу экен. Керектүү буюм-тайымыңыздарды коюп коесуздар ошол жака. Мына жакта болсо экинчи бөлмөсү. Ушул главный бөлмөсүн сиздерге көргөзөйүн. Бул жактан мындай кирсеңиздер, кире бериш, прихожка. Анан
мындай солго бурулсаңыздар бул жагы бир душ экен. Караңыздар. Стиралка бүт бардыгын орноштуруп койгон. Домдогудай условияда болгон. Сөйткөндө үйдүн сыртында местный септик бар. Ал жакта печкасы деле бар туугандар. Анан бул жакты ачып кире турган болсоңуздар, бул дагы бир комната. Өтө чоң мындай бир кухня сыяктуу экен. Бул жакта өзүнүн печкасы бар. Тамагыңыздарды кылып, кеңири үйүңүздөрдү жылытып бересиздер. Жүрүңүздөр эми туугандар. Сиздер болсо лайктан басып, дос таныш тууган уруктарыңыздарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жиберип коюңуздар. Балким даяр ушундай үй издеп жүргөндөр. Анан могул жакта тандыры, үйдүн артында 2 метр месте калтырылган. Кийин келип көрүп кетесиздер. Анан могул жагы навес сыяктуу. Бул жакта үй чочок, самор бардыгы даяр экен. Той топур өткөрө турган болсоңуздар кеңири өткөрө бересиздер. Анан туугандар, бул жак полторашка үй болуп атат. Мансард сыяктуу. Анан ылдый тарабында подвал деле бар экен. Подвалдын бийиктиги өзү 2 метр чыгат деди. Эми кирип көргөзбөй эле коеюн, кийин келип көрүп кетесиздер. Подвалы 2 метр чыгат. Кийин эми салат, варенье же да бир башка буюмдарды ошол жака коюп турсаңыздар болот. Таза суу, свет, местный септик, үй чочок, самор, анан интернет, Wi-Fi бүт бардыгы бар экен. Үйдүн 4 тарабы тосулган. Анан ошондой көчөттөрдүн түр-түрлөрү дагы эгилип, чоңоюп калган учур экен. Кийин келип көрүп кетесиздер туугандар. Эң негизгиси жери кеңири, чоң трассага деле жакын. Баасын айтайын. Баасы канча дей турган болсоңуздар, $55,000 бааланды. Анан кеми бар. Эйсин номер ушул видеонун экранында жазылган. Өзү менен чалышып сүйлөшүңүздөр, соолашыңыздар. Вариант обмен жолдорун сурабакмын. Ал жагын дагы эсине чалып, өзүңүздөр айтып көрөсүздөр. Барыңыздарга ийгилик туугандар. Даяр үйдү колдон чарбаңыздар. Лайктан басып, дос таныш тууган уруктарыңыздарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жиберип коюңуздар. Балким даяр үй издеп жүргөндөр.